Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Жакынкы эле күндөрү Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Эрнис Каяздын YouTube каналына маек курган эле. Ошол маектен кийин Адахан Мадумаровго эмнегедир ушул Facebook'тан чабуул жасалып жатат. Көптөгөн жарандар Адахан Мадумаровдун сүйлөгөн сөздөрүнө ачуусу келип, Facebook'тан видеолорду чыгарып жатат. Ал жерде албетте азыркы бийликтин тарапташтары болушу керек. Анткени көпчүлүгүндө ошол жарандар Адахан Мадумаров эмне үчүн президентти сындайт, эмне үчүн президентти теңине албайт, бул биздин ажообуз болот дегенсип Адахан Мадумаровду жоопко тартыш керек дегендей сөздөрдү айтып жатты эле. Кече болсо эми бир аял чыгыптыр, чоң эле аял экен, аябай ажылдап видео чыгарды. Адахан Мадумаров, сен кыргыздын тилине асылбай жүргөн, керек болсо Кыргызстандан көчүп кетип кал, сага өзү кыргыздар жагабы деги деген сыяктуу кылып мааниде чыгарыптыр. Сенин атың өзү Адахан деген атың кыргызчабы, сен өзү деги кыргызсыңбы деген сыяктуу сөздөр менен чыгыптыр да ошол аялчы. Анан таң калган жерибиз ушул Адахан Мадумаровдун маегин кайрадан көрүп чыктык. Бул кайсыл жерде кыргыздарды жамандады экен, же болбосо кайсыл жерде кыргыз тили жөнүндө жаман сөз айтты экен деп атайын ошол аялдын ошол чыгарган видеосунан кийин карасак, Адахан Мадумаров ал жерде эч кандай Кыргызстандын адамдарына же болбосо кыргыз тилине деле жаман сөздөрдү айтпаптыр. Бардык берген жооптору туура эледей, ал өзүнүн ойлорун гана айтып, жөн мындай эле маек берген. Ушундай эле маектен кийин эмне үчүн мынчалык талап жатышат, түшүнбөйсүң. Ошол адамдардын же башка кыларга иши жокпу, же болбосо аларды атайын бир жерден каржылап турушабы туугандар? Ушундай суроо пайда болот экен. Анткени Адахан Мадумаров жөн эле маек берип койсо ушунча асылып жатышат. Анан албетте баягы жогорку кеңеште сүйлөп койгону үчүн мандатын алып, негедир бул кишиге мынчалык өчөшүп калышкан түшүнбөйсүң. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар дейбиз, биз эркин мамлекетте жашайбыз дейбиз туугандар. Анан эмне үчүн бир адам өзүнүн оюн айтып койгон үчүн аны камагыла дейсиңер? Анан бул жерде ал Адахан Мадумаровдун сүйлөгөн сөзүндө деле эч кандай бир кыргыздарга асылган нерсени көргөн жокпуз. Бирок эмнегедир ошол Facebook'тагы 5-6 адам кайра эле ошондой жаман нерселерди көрүптүр. Анан Адахан Мадумаровго ушунчалык асылып жатышат. Эмне мынчалык Адахан Мадумаровду жаман көрүшөт, ошонусуна дагы түшүнбөйсүң туугандар. Анткени биз билебиз да саясатта кимдердин кандай кылып иштеп жатканын, кимдердин байып миллиардер болуп кеткенин. Адахан Мадумаров канча жылдан бери саясатта жүрсө дагы туугандар, бул киши ошол бойдон, ошол мурун кандай болсо ошол бойдон байып кете элек. Бир жерде өзүнүн бизнестери жок, супермаркеттери жок, кадимкидей эле карапайым жашайт. Азыр деле мисалы үчүн кайра бийликке келген болсо, бул киши миллиардер болуп кетпейт эч качан. Ал миллиардер болуп кеткендер башкалар туугандар. Адахан Мадумаров президент болуп иштеп турса деле көрөсүздөр, бул ашыкча мындай миллиардер болуп кете турган адам эмес. Ошол президенттикте иштеген айлыгына гана жашай турган адам. Мындай адамдар жок эмес, бар туугандар. Кыргызстанда болсо ким президент болуп келсе эле туугандар, анын балдары деле бизнесмен болуп кетишет, акылдуу болуп кетишет, элге акыл үйрөтө башташат, кудалары, өкүл балдары иши кылып, ошонун айлана тегерегиндегинин баардыгы акылдуу болуп, элдин калганы келеси болуп калышат да Кыргызстанда. Ушундай негедир. Аны баардыгыңыздар мындай көрүп турасыңар азыр деле. Ошондуктан Адахан Мадумаровго эмне мынча асылып жатышат түшүнбөйсүң туугандар. Ошол сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.